конференциянын катышуучуларына Борбор Азиянын эко тутумдарын сактоо туруктуу өнүгүү аталышындагы конференция өз ишин баштады. 2 күнгө созулган жыйында туруктуу өнүгүү жана экосистеманын био ар түрдүүлүгүн сактап калуу, экосистеманы калыбына келтирүү, климат өзгөрүп жаткан шарттарда тоо экосистемаларынын учурдагы абалы талкууланды. Экосистемалардын ролу туруктуу өнүгүүдө Борбордук Азияда кандай келечектери жана кандай планетага таасири бар, ошол жөнүндө практиктер жана илимпоздор бүгүн бир аянтчада талкуулашат. Жер көчкүлөр болуп атат, селдер болуп атат. Бунун баарысы экосистемалар менен түздөн түз байланыштуу. Эгерде биз бүгүн аны сактап калсак, эртеңки өмүр сүрүүбүз мындай туруктуу болот. Негизи Кыргызстанга, жеке Кыргызстан менен Борбордук Азия эмес, жалпы планетабызга таасир берчү регионбуз. Конференцияга Улуттук илимдер академиясынан жана ошондой эле Борбор Азиядагы алдыңкы илимий мекемелердин өкүлдөрү катышууда. Адамдын жашоосунда жаратылыштын орду өтө чоң экени байма-бай айтылып келүүдө. Ошондуктан жаратылышка аяр мамиле кылуу ар бирибиздин милдетибиз, жалпы эл түшүнүүсү керек экендигин эксперттер эскертип келишет. Наша планета отличается от других планет тем, что здесь есть жизнь. И она существует благодаря природе. Природа поддерживает жизнь на нашей планете сотни тысяч лет в неизменном состоянии. Климат, водные циклы, биоразнообразие и многие другие процессы, без которых жизнь невозможна. Но люди, человечество, своими действиями, то есть экономическое развитие, они все больше и больше нарушают вот это равновесие. Өлкө башчы климатты турукташтырууда суу менен камсыз кылуу, токойлордун табигый маанисине басым жасоо менен био туруктуулукту сактап калуу Кыргызстан үчүн маанилүү маселе экендигин белгилеп келет. Ошого утурлай өлкөнүн бардык аймактарын жашылдандыруу боюнча бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Жыл сайын мына жылдын башында жаз айларында өкмөттүк деңгээлде жашылдандыруу, көрктөндүрүү, айлана чөйрөнү сактоонун деп 3 айлыгын кабыл канчалаган миңдеген дарактарды, көчөттөрүн отургуздук деп отчеттер беребиз. Баягы бир тигип коюп анан таштап унутуп койгон бул жарабай турган нерсе. Канчалаган каражаттар кетип, канча эмгек талаага учуп кетип аткандыктан. Ошон үчүн жергиликтүү бийликтердин бул жоопкерчилигин дагы караш керек. Ошол иштердин жыйынтыгы эмне болду депчи. Бул боюнча акырын механизмдер ишке кирип атат. Ош областында да президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын буйругу чыкты бул боюнча. Биз ошол сунуштаганбыз. Жергиликтүү бийликтер менен ошо илимий чөйрөнүн биргеликте иштешүүсүн жолго салыш керек, колдоп туруш керек. Мындан тышкары микрокоруктардын санын көбөйтүү менен кызыл китепке кирген жаныбарларды коргоо бирден бир милдет экени айтылды. Бул жыйынды дүйнөлүк уюмдар да колдоп, алкоого алаарлык экенин билдиришүүдө. Зарема Женалиева, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.